Biz ушул чек ара маселесине ыйгарым укуктуу жетекчилердин баарын чакырдык. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, бардык күч органдарынын жетекчилери келди. Жабык эшик артында карадык. Ал жакта эми көп маалыматтар айтылды. Анын баарын айта албасам дагы, бирок мен негизги маселелерди учкай айтып өтсөм болот. Биринчиден, жанагы 39 протокол боюнча депутаттардын баары кызыгып сурашты. Эмне элибиз кабатыр болуп атканчалык кооптонууга негиз барбы деп. Бирок ошол улуттук коопсуздук кызматы министрлер кабинетинин өкүлдөрү жооп берди. 39 протокол бүгүнкү күндө эч кандай жанагы бул болгону жанагы алардын ниети болгон. Бирок бул жанагы конкреттүү жазылган ал жерде жолдун статусу эгерде болсо, бирок ошол ишке ашабы ишке ашпайбы, ал жөнүндө бул талкуунун бир башаты катары гана алардын сунушу болгон. Бирок эч кандай ал жерде жанагы анклав болуп калат, лейлек деген сыяктуу кооптонууга негиз жок, ал жерде жазылган эмес. Экинчиден, протокол ишке кириш үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттер аралык келишим болуп, ага эки президент кол коет. Мына ошондон кийин гана ошо келишим иштеп баштайт. Азыр бизде жанагы кандайдыр бир протоколдор көп болгон буга чейин. Мисалы, бирөөсү да кол койгон, мурдагы бийлик тушунда, андан кийинкиси кол койгон. Бул болгону ошондой ушул жөнүндө сүйлөшүүнү баштасак кандай болот деген мындай маани да болгону. Эгерде коомчулук каршы болсо, азыр коомчулук каршы болуп атпайбы? Президент каршы болсо, бул ишке ашпайт. Ошондуктан мен коомчулукка айтып кетет элем, эч кандай жанагы дүрбөп аткан мына жакынкы күндөрү тиги Орукка жаңы жол Капчыгай аркылуу салынып баштайт экен. Андан кийин лейлек анклавда калат. Ал жака курал жарагын дагы ташыйт экен деген сыяктуу кооптонуулар айтылып атпайбы? Бул эч качан азырдай ишке ашпайт. Бул жөнүндө макулдашуу, эки тараптуу, эки өлкөнүн ортосундагы келишим жөнүндө азыр сөз дагы жок. Ага сүйлөшүү дагы мындай башталды элек. Ошондуктан бул ой ишке ашпайт. Элдер, өзгөчө баткендик туугандар кабатыр болбосо болот бул боюнча. 39 протокол мында бир кандайдыр бир ниет, ушул жөнүндө сүйлөшсөк кандай деген гана ниетте болгон. Бирок биздин өлкө жетекчилиги, бул жерде эл өкүлдөрү ага баарыбыз каршы чыккандан кийин бул албетте бул ишке ашпай турган окуя да. Анан негизги ошол жердеги күйүп кеткен үйлөр боюнча жана чыгымдары такталыптыр. Ал боюнча министрлер кабинетинен чукул арада каражат таап бөлүп, элдин коопсуздугун биринчи кезекте, экинчи кезекте жана материалдык чыгымдардын бардыгын тез арада калыбына келтирүү тапшырмасы комитет тарабынан берилди.